Шабан айында пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалям көп напил орозо тұтчу. Эмнеге дегенде бұл айда пенделердің амалдары, аламдардың Раббиси Аллах субханаху ва тааланын алдына көтеріліп қаралчу ай. Ошол вақта орозо қармап тұру жақшы сопту иштеген, Шабан айынын пазилети чоң. Усама ибн Зайд радиаллаху анху bir күнү пайғамбардан саллаллаху алейхи вассалям сурайт. О Аллахтын элчиси, сизди Шабанда орозо туткандай башка айларда көрбөдүм. Ал жооп берди. Адамдар бұл айды Ражаб менен Рамазандын ортосунда унутуп калышат. Бұл айда амалдар аламдардын Раббисине көтөрүлөт. Мен каалайт элем, амалдарым көтөрүлүп жатканда орозодо болуумду. Ан-Насаи 2357 хадис хасан. Айша радиаллаху анха айтат. Шабанда орозо туткандай, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалям башка бир да айда орозо тутчу эмес. Кээде Шабандын бардыгын орозо кылып, кичине эле бөлүгүн калтырып койчу. Бұл айда Аллах барыбызга ыкласыбызды түз кармап, баскан жолубузду пайгамбар саллаллаху алейхи вассалям жолуна шайкеш келтирип, амалдарыбызды кабыл кылып, кийинки келе жаткан ай Рамазанга туура даярдык көрүүбүздү насип кылсын.